Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Алмазбек Атамбаев экинчи жолу ички иштер министрине суракка барган жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев экинчи жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесарев билдирди. Мен азыр ички иштер министрине кайрадан кат даярдап жатам. Алар кол тийбестиги бар кишине суракка чакыруу менен алар кайрадан мыйзамды бузуп жатышат. Дагы бир жолу кошумча нормативдик актылар аркылуу биздики туура экенин түшүндүрүп кат жөнөтөм. Жактоочу 10-июлда ички иштер министринде болуп келгенин, өз позициясын озекир түрдө түшүндүргөнүн, ошого карабай чакыруу келгенин айтты. Ошондой эле Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирип жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга экинчи чакырууну 10-июлда жиберген. Анда Атамбаев күбө катары 11-июлда эртең менен саат 10го тергөө кызматына барышы керек экендиги жазылган. Ички иштер министрлиги Атамбаевди суракка чакыруу мыйзам чегинде жүргүзүлөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакыруу процесси мыйзамда кандай көрсөтүлсө, ошонун чегинде жүргүзүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ким, качан жана канча жолу чакырыла турганы жаңы жазык процессуалдык кодексте так жазылган. Чакыруу процесси мыйзам кандай көрсөтүлсө, ошонун чегинде жүргүзүлөт деп жазылган мекеменин басма сөз кызматынын маалыматында. Бүгүн 11-июлда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев экинчи жолу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барбай койгон. Акылдуу, билимдүү туугандардын доору качан бүтөт? Менин туугандарым акылдуу болсо эмне кылайын деп мурдагы президент Курманбек Бакиев өз жакындарынын кызматта отурганы боюнча комментарий берип жатып айткан экен. Бирок андан бери бийлик алмашса да акылдуу туугандар дагы деле жогорку кызматтарда турганы ачык эле сөз. Президенттин кудасы депутат Алиарбек Абжалиевдин Бишкек шаардык кеңешиндеги депутат уулу Темирлан Токобеков 7-июлда Чолпон Ата шаарындагы жол кырсыгына катышкан. Кырсык 4 адамдын өмүрүн алды. 25 жаштагы депутат Садыкка 2019-жылы гана чыккан BMW X7 унаасында болгон. Бул окуядан кийин саясаттагы туугандык маселеси кайра көтөрүлдү. Кактус медиа сайтынын маалыматында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун саясатта жүргөн туугандары аталган. Буга чейин айтылып келген бир туугандары жана кудасынан башка жаңы сындарды да окууга болот. Президенттин бир тууган агасы Раматыл Кантөрө Токтомаматов депутат Айнура Осмонованын кудасы экени да айтылган. Бирок элекилүү ортодогу катыш башкача экенин түшүндүрүп берди. Сооронбай Шарипович менен эмес, Кантөрө Шарипович менен менин атам куда, агам Токтоматовдун кызына үйлөнгөн. Ага 25 жылдан ашты, азыр неберелери бар. Мен шаардык кеңештин 3 чакырылышында депутат болуп, кийин жогорку кеңешке келдим. Буга чейин премьер-министрдин бажасынын баласы Эрназар Иманкадыр уулу КТ Мобайлда жетекчинин орун басары болуп турганы кыйла талкуу жаратып аягында кызматтан кеткен. Ал эми президенттин агасы Кыргызстандын Украинадагы элчиси Жусупбек Шариповдун күйөө баласы Адыл Каниметов Каракол шаарына мэр болуп шайланды. 42 жаштагы жетекчи жогорку кеңештин бир канча жолку депутаты Жан Короз Каниметовдун уулу, Бакиевдин учурундагы башкы прокурор Камбаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Конгантиев Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп отурат. Мурдагы премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин уулу Марлем Маматалиев жогорку кеңештин депутаты, эл өкүлү өзүнүн саясий карьерасында атасы болгону биринчи жумушуна гана киргизгенин, андан ары эч кийлигишпегенин айтат. Болгон айрым учурларда гана ата катары кеп кеңешин берип турат дейт. Мен социалдык фонддо иштеп баштагам, окууну бүткөндө ата мени ошол жака сүйлөшүп киргизген, ал учурда эч кандай сынагы жок эле, кабыл алчу. 2002-жылы киргизип, эми өзүңдүн жолуң менен кете бер деп тандоону өзүмө калтырган. Андан кийин мамлекеттик кызматтан 3 жолу кетип, 3 жолу келгем. Бул жолу да атамдын жардам сурап же кызматта калуу үчүн кайрылган эмесмин. Эл өкүлү кайсы бир таанышынын же тууганынын арты менен жетекчилик кызматка келүүгө бөгөт койгон мыйзам жазып жатканын да айтты. Анда министр жана орун басарлары ошол тармакта 3 жылдан кем эмес иштеген жана кызыкчылыктар кагылышы болбогон кадр болушу керек. Чектөө жагына келсек, бул тууганчылык мамилени жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев да мыйзам менен бөгөттөөгө аракет кылган. 5-чакырылыштын бир канча депутаты бир туугандар, ата бала жана жакын туугандарды мамлекеттик жумушка алууну чектөө боюнча мыйзам долбоорун сунуштаганбыз. Бирок ал өтпөй калган. Биз бул көрүнүштү мыйзам чегинде же катуу чара көрүп кутулмайынча эч убакта биздин мамлекеттик кызматкерди өтө зарыл болгон деңгээлде кабыл алууга кайта албайбыз. Кудаларга кайтсак, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов менен жогорку кеңештин депутаты Искендер Гайыпкулов, мурдагы премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев менен Байланыш агенттигинин мурдагы башчысы
Байыш Нурматовдун кудалык мамилесин Спутник сайты жазып чыккан. Андагы тизмеде мурдагы баш прокурор Азымбек Бекназаров менен депутат Мыктыбек Абдылдаевдин, биринчи вице-премьер-министр Куатбек Боронов менен 5-чакырышта депутат Замирбек Алымбековдун кудалыгы да жазылган. Саясатчылар бири-бири менен мамиледе болгусу келеби же балдарын сүйүүсүндөгү дал келүүчүлүк баны айтуу кыйын. Бирок саясат талдоочу Эмил Жораевдин моюнда буга каршы ар кандай ыкмалар колдонулганы менен жыйынтык болбой келүүдө. Кыргызстандын чоң саясатында 100-200 киши айланып жүрөт. Алардын арасында ар кандай байланыштар, достук, кудалык мамилелер өөрчүп кеткен. Тилекке каршы ушул күнгө чейин бул маселеге бөгөт кое ала турган бир да чара табыла элек. Мындан тышкары мыйзам жазуу менен да чектелиши кыйын экенин белгиледи. Топтошкон саясатчыларды же бир тууган жетекчилерден сөз кылууда учурда атагы чыгып турган Матраимовдорду кошпой кетүүгө болбойт. Алардын агасы Искендер Матраимов жогорку кеңештин депутаты болсо, Айтул Райымбек Матраимов учурунда бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп турган. Тилек Матраимов Кара Суу району акими, Исламбек Матраимов экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматында бир бөлүмдү жетектеп турган. Матраимовдордун талкуусу башталганда кызматтан кеткен. Мындай маалыматты Марал KG блогу жазды. Елизавета Экинин уктоочу бөлмөсүнө белгисиз бирөө кирүүгө аракет кылды. Елизавета Экинин уктоочу бөлмөсүнө киргенге аракет кылган жаранды Британиянын полиция кызматы кармады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык окуя 10-июль күнү катталып, анда белгисиз адам Букингем хан сарайын курчап турган тосмодон өтүп резиденцияга киргенге аракет кылган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп, белгисиз адам эмне максат менен мындай кадамдарга баргандыгы такталып жатканы айтылган. Андан тышкары полиция кызматы коопсуздук үчүн орнотулган ар кандай жабдыктар ошол учурда эмне себептен иштебегендигин иликтөөдө. Саясаттануучу Игорь Шестоков: жакында түстүү революциялар болчу өлкөлөрдүн катарында Кыргыз Республикасы аталды. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Швейцарияда иш сапары менен жүргөндө Орусиянын башчысы Владимир Путин аны менен Москвада жолугушаары белгилүү болду. Мындай иш сапар пландалып жатканы буга чейин айтылган эмес. Бүгүн 11-июлда Кремлде алардын жолугушуусу өтөт. Орусиянын президентинин басма сөз кызматы анда эмне маселелер талкуулана турганын маалымдаган жок. Буга байланыштуу Super KG порталынын Путин Жээнбековду эмне үчүн жолугушууга чакырды деп ойлойсуз деген соолуна саясаттануучу Игорь Шестоков жооп берди. Анын пикиринде Путин менен Жээнбековдун жолугушуусунда коопсуздук жана экономика маселелери талкууланышы мүмкүн. 26-июнда Бишкекте ЖККнын коопсуздук кеңешинин катчыларынын саммити өткөн. Анда орусиялык чиновниктердин бири ЖККнын аймагында түстүү революциялар күтүлүүдө деп айткан. Бул революциялар боло турган мамлекеттердин катарында Кыргыз Республикасы аталган. Ошондуктан Путин менен Жээнбеков ушул коркунучтарды талкуулашы мүмкүн. Акыркы айларда Кыргыз жергесинде кырдаал тынч эмес. Жакында оппозициянын митинг өттү. Кыргыз Республикасы ЖККнын жана ЭАПтин мүчөсү. Бул уюмдарда Орусия башкы ролду ойнойт. Ошондуктан Москва үчүн Кыргыз өлкөсүндөгү коомдук саясий туруктуулук маанилүү. Ошондой эле Орусия Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөшү. Жакында март айында Путин Бишкекке келгенде Кыргыз өлкөсүнө 1,5 миллиард долларлык инвестиция берүү талкууланган. Бүгүнкү жолугушуусунда бул маселе да көтөрүлүшү мүмкүн, деди Шестоков. Кыргыз поштасынын жетекчисинин орун басары Абылгазиевке тууган экенин моюндады. Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Урматбек Жакыпбеков премьер-министр Мухамбеткали Абылгазиев менен бир туугандык жайы бар экенин айтты. Маалымат жыйын учурунда журналисттер ал кимдер менен жек жаат экенин сурашкан. Башында Жакыпбеков бул суроо боюнча журналистке жеке жооп берерин айтып баш тарткан. Бирок ЖМКнын өкүлдөрү ушул жерден жооп берүүсүн суранышкан. Буга чейин ал менин кайнатам экенин айтып келишкен. Чынында ал кайнатамдын агасы, деди. Эске салсак, буга чейин Абылгазиевдин бир тууганы майлуу жерде иштейт деген маалыматты ЖКнын депутаты айтып чыкса, бир тууган бажасы КТ Мобайл ишканасынын чыры боюнча коомчулукка дайын болгон. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун туунду компаниясы КТ Мобайл 2003-жылы түзүлүп, уюлдук байланыш кызматын көрсөтүүгө лицензия алган. Компания ишин баштабай жатып эле мамлекетке 170 миллион сом карыз болуп калган. Аталган ишкананын айланасындагы чуу 2019-жылдын май айында тутанып, социалдык тармактарга компаниянын башкы директору Нурбек Мукамбетов 350 миң сом айлык алары, орун басары Эрназар Ырсалиев 300 миң сом, техникалык директор Николай Дмитриенко 290 миң сом аяналары боюнча маалыматтар тараган. Өзгеси
кезегинде Иманкадыр уулу компаниядагы эң жогорку айлык 157 миң сом экенин айтып, айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын төгүндөгөнгө аракет кылган. Коомдогу чуудан улам КТ Мобайлдын жетекчилиги кызматтан кеткен. Бул компаниянын ишмердигин өкмөт жана жогорку кеңеш депутаттарынан турган убактылуу комиссия текшерип, бул иш боюнча премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги каралсын деген бүтүм чыгарган. Ал ортодо КТ Мобайл компаниясы Салам деген уюлдук операторду ишке киргизери белгилүү болгон.